Саламаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Улутман. Манас эпосунун бүгүнкү тагдыры деген темада сүйлөшөлү деп чогулдук. Мен оң жагымда мына Омор Соронов агайыбыз көптөн бери эле биздин Улутманга катышып жүргөн кишилерди кайра тааныштыра берип, жанагы тажатма тамадалардай болуп, мен да кызык көрүнө баштадым кийинки кезде. Бул кишилердин баарын Кыргызстан бүт тааныйт. Ошонусу да айта кетейин. Омоке мына Кыргыз Республикасынын илим боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, белгилүү адабиятчы, андан башка да көп наамдары бар. Бүгүнкү темабызга тиешелүүсү ушул. Эсенбай Нурушев биздин белгилүү журналист, коомдук ишмер, публицист. Анан Тынчтыкбек Чоротегин тарых илимдеринин доктору, азыркы кыргыз тарыхын жазып аткан 2-3 азаматтын бири. Сол тарапта болсо Садык Алакан филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук университет. Курманбек Абакиров улуттук университеттин кафедра башчысы жана Аскар Медетов улуттук университеттин доценти. Ошентип Манас эпосунун бүгүнкү тагдыры. Биз бул темага эмнеге кайрылып атабыз? Анткени буга чейин бир топ убакыт мурда биздин баягы салттуу Манас эпосубуз ушул бойдон миңдеген жылдар бою кете берет деген түшүнүктө жүрсөк, андай болбой, орто жолдон башка Манас чыгып, башка бир каармандар чыгып, башка бир авторлор чыгып, аны сүрөгөндөр, аны элге жайылтабыз деп, биздин кыргыз мамлекетине караганда бир топ активдүү иштеген адамдар чыгып кеткен. Ортодо талаш тартыштар болгон. Биздин көрсөтүүдөн кийин биздин мындай темага бир топ эле алсыз коомчулугубузда өйдүлдүй сөздөр болгон бир аз. Аягы бул талаш тартыштын жеткен жери областтык сот болду. Бүгүн кепти ошол областтык сотто каралган маселелерден баштасак, бул кыргыз коомчулугуна анча белгилүү маалымат эмес. Бул тар чөйрөдө адабиятчылар, ал процесске катышкандар гана билиши мүмкүн. Антпесе башка карапайым эл, биздин миллиондогон телекөрүүчүлөр бул жөнүндө кабары жок болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан Садык мырза, сиз ошол сотко катышкан экенсиз. Сотто эмне маселелер каралды, кандай жыйынтыктар болду, кимдер катышты, кандай талаш тартыштар болду, кыскача айтып бересизби? Рахмат. Чынында эле бул Манас баарыбыздын ушу ыйык көркөм дөөлөтүбүз, баарыбыздын дүйнө таанымыбыз экендиги илгертен эле баардык окумуштуулар тарабынан айтылып келатат. Бүтүндөй элдин элдигин сактап турчу күч катары дагы билебиз чынында. Анан өзүңүз айткандай башка Манасты пайда кылышып, анан өзүңүз өтө туура белгилеп айтып кеттиңиз. Кыргыз мамлекетинен, кыргыз өкмөтүнөн да активдүү иштеген кишилер пайда болуп кетти да. Анан биз ушуларга каршы мына Омар агай, укемдер баш болушуп, кийин мына Эсенбай байке менен Тынчтыктар, Аскарлар баары кошулуп, башка интеллигенциянын өкүлдөрү, өзүңүздөр бүт баарыңыздар баш болуп, 12-жылдын башынан баштап анан активдүү буну каршы турууга туура келди да. Себеби булар 10 томдук чыгарып ийишип, аны дагы жөн чыгарбастан жогорку окуу жайлардын программасына киргизип жиберишип. Анан ушундан кийин анан биз ойлодук эле, тынып эле калды го булар депчи. Жок, 14-жылы 2 жылдан кийин булар ошол 10 томдукту ушу Бүбү Мариямдын айтуусунда деген, жана Жайсаңдын айтуусунда Бүбү Мариям кагазга түшүргөн деген нерсесин өзбекче чыгарып ийишти. Сагынбайдыкын чыгарышпайт, Саякбайдыкын чыгарышпайт. Анан ушул Жайсаңдын арбагынан алынды деген нерсени 10 томдугун орус өзбекче чыгарып, Оштун Бабур театрында бет ачарын өткөзүштү. Бул кийин, андан кийин анан былтыр 15-жылы жанагы Эрнст Абжапаров деген чоң пресс-конференция өткөзүп туруп, бул 21-кылымдын Манасы дейт. Ошондой далилдөөгө аракет кыла башташты. Ушундан кийин анан булар токтобойт окшойт. Булар эми бүтпөйт окшойт. Буга чекит коюш зарыл экен деп анан биздин бийликтегилер дагы бул эмени колго алып, атайын кызматтын балдары колго алып туруп, анан 15-июнда Жумгал райондук соту чечим чыгарды. Бул китепти биринчи ушу Бүбү Мариямдын авторлугунда буну авторлукту да утуп алышкан соттошуп жүрүп. Авторлугунда жарыяланган 10 томдук экстремисттик китеп деп табылсын дешти. Экинчи, бул китепти сактоого, бир жерден бир жерге ташууга, кагаз түрүндө чыгарууга, электрондук варианттарын, видео, аудио варианттарын таркатууга тыюу салынсын деген
ушул 2 пункт менен сот жыйынтыгын чыгарды, чечимин. Анан булар тынч калбастан эл эмне дейт, эл бизди чынында эле таптакыр элге каршы иш кылып аткандар деп ойлоп калышпайбы дебестен, анан кайра жана орусча айтканда каршы обжаловать этип анан сотко беришти да. Областтык соттун ыраты ушундай экен, райондук соттун чечимин областтык сотто карайт экен, анан жогорку сотто карайт экен. Анан булар сотко беришип, кайра чечимге макул эмеспиз дешип. Анан Нарын областтык соту 10-августта карады муну. Областтык соттун жыйынтыгы ошол Жумгал райондук соттун чечимин күчүндө калтырды да. Калган Ошол сотто булардын максатын сурадыбы? Эмне максат менен жасап атасыңар? Ошону айтышты. Тиги сот аябай Байышев деген Мирлан Байышев деген сот төрагалык кылды. Жумадин ушундай суроо берди. Эмне максат менен ушундай жарыялап атасыз дегенде, биз тиги эмеге да берди, тиги режиссер балага да, Энис Абжапаровго. Биз муну Манастын бир варианты катары эсептейбиз дейт, уялбай туруп. Анан ошого ишенип алышкан. Манастын бир варианты болуш үчүн таптагыр башкача суроолуу талаптарга жооп бериш керек. Анын бири да жок бул китепте. Энис Абжапаров уялбай эле Саяктыбайдын варианты кандай болсо ушундай болот дейт. Аны биз макалаларда жаздык, аны көз карашынын жалган экендигин. Бир сүрөтчү бир кыйшыйган сүрөттөрдү тартып анан кийин көргөзмөгө койсо, келген кишилер бул эмне мындай тарткансың десе, мен дүйнөнү ушундай көрөм дептир да. Ошентсе тиги комиссиядан келген киши айтыптыр, анда сени окулистке алып барыш керек экен деп, көз доктурга. Ошол сыяктуу бизде кээде бир ушундай көз караштар боюнча өзүнчө бир көз доктурлар, мээ доктурлар болсо жакшы болор эле деп ойлойсуң да. Анткени бизде эмне күчөп кетти азыр? Догма күчөп кетти да. Меники туура деген бир ушундай өзүнүкүн бербеген адамдардын бир заманы башталды. Эчтекени кабыл албаган, эчтекени мойнуна албаган, жаңылыштык катары ойлонгусу да келбегендердин заманы башталды. Мүмкүн ошондой көрүнүштүн биридир бу дагы. Омар ака, эмне дейсиз? Туура. Бул ошол китептин башталганы, китеп ошол 10 томдуктун биринчи китебин чыкканы 95-жыл. Анан мен башка жактарынан карап көргөндө ушул мезгилде бул Жайсаңдан башка чыккан китептер бар экен. Бул Жайсаң же болбосо кийин Айкөл Манас болгон китепти бир жактуу болуп калды го деп ойлоп, бүттү го эми деп ойлоп жүргөнмүн. Ал бүтпөгөндөй экен. Эми бул Айкөл Манастан башка андан мурун башталган китептер бар. Андан мурун эмес экен. Бирок ушул 3 китеп бир убакта башталган, 95-жылы башталыптыр. Ага мынау Ричард Хьют дегендин, мараке. Ричард Хьют дегендин 3 китеби бар мынандай. Анын биринчиси кыргыздардагы Кудай колунун мөөрү. Мында Иса пайгамбар, анын максаты Иса пайгамбар кыргыз болгон. Силердин араңарда жүргөн. Ошондуктан Исага сыйынгыла дейт. Мухаммед пайгамбар башкаларды эме кылбайт. Кайсы уруудан экен жазбаптырбы? Жок, антиси жазбаптыр. Ал Санта Моника деген шаардан келген. Ричард Хьют. Кыргыздын шаары го дейм ада. Өрүспек деп ат коюп алган өзү. Анан кийинки экинчиси мына Ала тоодогу 40 из. Мынау биринчидегиде жанагы боз үйдүн чамгарагы крест болуп турбайбы? Мына ушуну Иса пайгамбар бергенсилер, ошого караганда Иса пайгамбар дейсиз, ошого сыйынгыла деген. Кыргыздын Ала тоодогу 40 из. Мында дагы Иса пайгамбар. Мында аңгеме дептир, бирок бүт баары мынау эле китептин уландысы. Анан баарынан жанды күйдүргөнү мынау. Манас жоголгону табылды дейт. Мында Манасты Жакыптын баласы деп атабыз.
Анан кейін Жақып пайғамбар. Анын баласы да Манасе деген болған. Анан ошондуктан ушул Манас ошол кезде пайда болгон. Анан бул Манас эпосун ошол Жақып пайгамбарга үндөшүп, ошонун окуясын алып туруп, анан кийин Манас эпосу чыккан дегендей таянак чыгарып туруп, негизи жөөттөр 12 уруудан турат экен. Түндүгүндө 10 уруу, түштүгүндө 2 уруу экен. Түштүгүндө 2 уруудан 10 уруу бөлүнүп кетип, анын талкалап жок болуп каяк кеткенин билбейт экен. Ошолор кыргыздар. Кыргыздар жөөттөрдүн тууганы деген идея экен бу дагы. Ана мындай, мунун баарын айтсам, мунун ичинде абдан көп нерсе. Эми бул экинчи китеп болот. Анан баарынан өкүнүчтүүсү биздин кыргыз Абдымамбет Сариев деген Жашыл китеп деген чыгарган. Бунда да Манас негизинен. Манас дейт, Алам элинин башчысы дейт. Бүт Алам элинин башчысы. Аны нурдан, ана дагы кошумча элементтерден кошуп туруп Кудай жасаган дейт. Ал Жакыптын баласы, Адамдын баласы эмес экен. Кыргыздар өзү Адам ата туулгандан мурда жаралган, нурдан жаралган эл болгон. Ал элдин баары жок болуп кетип, кыргыздар калган. Маймылдан да вурду. Дейт. Ана Манасты өзүнчө жасаптыр. Деп ушинтип, мынау элди бир мезгилде, булар бир мезгилде чыккан окшойт. Негизги максаты жана волонтеристтер го, тилди үйрөтүп, тиги бери миссионерлер келгенде, ошол маалда ана ушундай бир убакта булардын байланышы да бар окшойт деп калдым. Америка, сиз булардын баарын көрдүңүз, китептин баарын окудуңуз, кандай десем, бул саентологиянын артында Рон Хаббард турат, билесиз. Дианетиканы негиздеген саентолог Рон Хаббард. Ушу Хаббардтын максаты эмне деп ойлойсуз? Ушу Кыргызстанга кийлигишип, Манастарды чыгарып, антимитип аткандагы. Эми өзү ошол эгемендик алды дегенде эле сырттан карап турушат окшойт. Ошол элибиздин айкөлдүгү, башкасы тиги жактарын баарын биздин психологиябызды окуп үйрөнүп бүтүшкөн экен алар. Анан атай келип туруп, ушул элди башка жака буруш керек экен. Динибизди да жок кылыш керек. Ал Ричард сүйрөп айтат, кыргыз жакшы эл экен. Динин да кармабайт экен, салтын да кармабайт экен. Өзбектер жаман экен дейт. Ал жерде 3 жыл жүрүп анан келген. Алар дейт, мында катуу эч жол бербейт деп бизди мактап коет. Биздин кээ бирөөбүз ошого ишенип алып туруп, бул кыргызча сүйлөйт экен деп гезитке да чыккан, жакшы киши экен деп. Ишенип алабыз да. Эсеке, кандай дейсиз? Мен бирдеме кошуп кетейин. Мына эл аралык юриспруденцияда бул эки жаңы термин пайда болгон. Бири этносид деп айтылат, экинчиси политосид деп айтылат. Бул геноцидтин түрлөрү. Этносид деген сөзсүз бир урууну, бир элди өлтүрүш эмес. Анын биринчи кезде маданиятын талкалаш, тарыхый аң сезимин алмаштырыш, ушул этносид деп айтылат. Мына ишенбегендер эл аралык терминдерди карап көрсүн. Анан политосид болсо, ал жанагы саясий оппозицияны өлтүрүү. Анан мына ушул этносид деген азыр бизде өтө көбөйүп кетти. Туш тарабынан келгендер ошо кыргызга силер мындайсыңар, силер түкүнчөйсүңөр деп иши кылып биздин өзүбүздүн мүнөзү жөнүндө айтпай, бүт баарын бурмалайт. Эми көп нерсени айтпайлы, мына Хьют деген айтып атпайбы? Эми мен окуп алып күлкүм келди. Ушуга ишенген адамдар, адам дегенде кыргыз болгон деп айтып атпайбы? Кыргыз болгон дейт. Эми кичине бир кыргыздын тарыхын карап көрүш керек да. Туурабы? Мен кыргызмын деген адамчы, өзүм кыргызым, кайдан чыктым, эмне кылып келатам? Кыргыздын тарыхында, бүткүл тарыхында бул адам деген сөз болгон эмес. Эски байыркы тексттерде.
Bir гана мына Махмуд Кашкариде түрк деген сөзгө түшүндүрмө берип атып, ошо адамды айтат. Бул дейт, ал инсан дегендин еврейче түшүндүрмөсү. Адам деген. Адам деген. Bir гана ошол жерде. Калган бүт учурунда, бардык учурларда кижи деген Махмуд Кашкариде 120 жолу жолугуп атат. Андан кийин не дегени бар? Адам дегенди бу байыркы түрктөр дагы кайсы термин менен айткан дегенде мындай деген термини бар экен. Ялмук дейт. Ялмук. Махмуд Кашкариде. Ошол киши адамзаттын тукуму дегенди билдирген деп. Анан багы этноситке келсек, биз азыр мына мыйзамдарды кичине ата салтыбыз, анан байыртан бери өзүнүн салтын жоготпогон, кармап калган эл, кыйын эл деп эле айтып атпайбы? Кыйын элди кыйратып атат. Акырын кирип алып. Мына мындай деп. Эң эле нерсеси мына Хуюттун бир Манасияга, анан кийин Жакуп деген бу Яков. Башка аргумент тапкылачы деп. Анан биздин балдар буну илип алып, мына Семетей деген Семит дегенде. Башка аргументиңер барбы дейт. Семит деген сөз ошол жактан чыккан деп. Биздин эң бир таң калган жерimiz кыргыз ишене дегенди ошого масса. Ошого байланыштуу мына Жан Боден деген бир француз философ болгон. Мындан 500 жыл мурда. Шуну окуп көрсөңөр, өтө кызык жазган. Бу эл деген дейт, бу жети баштуу желмогуз дейт. Колунан таптакыр жакшылык келбейт. Келсе дагы оңойлук менен жасабайт ошонун баарын дейт. Анан элден акыл сураган бу жиндиден акыл сураганга барабар. Эмнен айтсаң, каяка баштасаң, ошо сени ээрчип кете берет дейт. Анан ошол элди кантип тарбиялаш керек дегенде, ошол элди дейт башкарган адамдар. Ошого акыл көз боло турган адамдар мыкты болуш керек дейт. Болбосо бул жайпаган суудай каптап бардыгыңды жок кылып коюшу мүмкүн. Түйүнө жетип коюшу. Эми тарыхта ошондой көп окуялар болду да. Дүйнөнү түтүреткен, дүйнөнү багынтабыз деп бул дүйнөгө түркүк болуп калчудай болгон элдер болгон. Жок болуп кетти. Сайда саны жок, кумда изи калбады. Туурабы? Ошонун баарын эле ушундай этносит. Өзүнөн иштен чыккан ири жыландар, өзөктөн чыккан баягы өрт жалмап салган. Ошол мына Манаста өтө мыкты айтылган. Бу кенен философия, мен жаздым эле бир топ жолу. Жана көз камандар да. Ушундай көз камандар бизде азыр жайнап кетти. Түкө. Аларга түшүндүрө да албайсың. Эсеке бир кошумчада жанагы Эрнис Абдыжапаров тегип булар айтып атпайбы, бул Саякбайдын вариантына төп келет депчи. Бул таптаза калп да. Ошол да. Бул жалакордук да. Бул вариант анча мынча гана деңгээлде Сагынбайдыкына туура келет. Вариант эмес. Сагынбайдыкына. Ошондогу жанагы Көкөтөйдүн ашы, Алмамбеттин окуясы, анан чоң казактан анча мынча кайта берет. Булар эмне үчүн ошентип атат? Жанын жеп, калп айтып. Себеби булар Сагынбайды жамандап жазып койгон. Сагынбай эпосту бузуп айткан деген жери бар. Ошону жабыш үчүн булар Саякбайга төп келет деп жанын жеп катты айтып атпайбы. Саякбайга төп келген эчтеке жок бул жердечи. Мен мисалы үчүн түкө уруксат берсеңиз бир немелерди окуп берейин. Буларда мындай каармандар бар да бир. Бул бир эле чети. Мына мисалы үчүн. Мына мисалы үчүн окуялары. Манастын 16 жашка чейин Наби Молдодон окушу. Ушул барбы? Саякбайда барбы? Сагынбайда барбы? Эч жерде жок. Батмазура баяны. Манастын чоң энеси Парватинин тарыхы. Көкаркөз Жамбынын сыры. Жафар баяны деген Күчүгөндүн баяны. Ушулар Манаста барбы? Ушуну кайсы киши Манас деп айтат? Анан каармандар, мисалы үчүн, персонаждарын атап кетейин. Бек Арыстан Тайчы, Эгей Каган, Айгамка, Саид Малик, Менелай, Парис, Кассандра, Сергилене, Шуй Кучу, Зеби, Гехан, Нар, Чин Мин, Грет Батыр, Хомохе, Мун Олуя, кечекиле Мун Олуя.
көз өтүп кетти го дейм. Сянь Фань, Махарадж Ша, Гай Юань Хай. Тушу Манас. Ана мен ойлойм да, бул эмнеден келип чыкты? Бул жана көз караш деп атпайсызбы? Бул көз караш эмес, бул идеология. Булардыкы бир талайдан бери тамырлап, абдан туш тарабынан бекемделип, иштелип чыккан идеология болуп калган да. Бүгүнкү күндөгү бир өкүнтөр фактылар бар. Бул биздин манасчылар дагы, акындар дагы бизге керек эмес секталарда мүчө болуп жүрүшөт. Ушундан улам биз Кыргызстандагы кыргыз элинин эртеңкиси үчүн күйүп пышкан азаматтардын баарына кайрылат элек. Ойлонуп көрүңүздөр. Биздин эле инелерибиз, биздин арабызда эле жакын жаныбызда эле жүргөн жакшынакай эле балдар деген жигиттерибиз секталарга кирип кетип атат. Сектага кирип көкүрөгүн алдыргандан кийин ал сиз менен да биз менен да бир тууган болбойт. Ушуну бир эсиңиздерге алып койсоңуздар. Мына Джозеф Кэмпбелл деген бар. Америкалык чоң бир окумуштуу. Дүйнөдөгү бүт эпосторду окуп чыгып, булардын дейт башталышы бир эле экен дейт. Анан кийин ар башка баягы улутка караганда кичине анча-мынча элементтери кошулуп, ар бир улут өзүнө ыңгайлаштырып кетип калган дейт. Анын сыңарындай Манасты мен түшүмдө көрдүм. Анан оозума бирөө келип кум куюп кетти. Анан тура калсам эле оозума ыр кирип калыптыр, андаймындай деген бул байыркы доордон бери келаткан версия. салт. Ишеним да. Анан ошо менен көбүн башын айланта берет. Оңой нерсе экен да бул себепчи. Эл деген айттым го, могу көзүнө көрсөтүп мынтип турсаң дагы, ой, сасык тумо деген мындан жугат десең да ишенбейт. Тигилер кишине таанысыңарындай түшүмө кирди десе, бүт бар ишине түшүнө кирген Турбаев, Кудай аян берген Турбаев деген сыяктуучу. Бул жерде эки нерсе болуп атат десек. Чынында эле түшүндө көрүп, аян алып, анан эртесинен баштап биринчисерин айтып отуруп, анан көпүлдөп манасчы болуп кеткендер бар. Экинчиси чын манасчы эмес, бирок адагы түшүмдө көргөм деп, тигилердин катарына кошулам деп жандалбас кылган шарлатандар. Жөнөкөй адамга кыйын экөөнү айырып тааныш. Бул Манастын текстин толук билген киши гана айтышы мүмкүн, кимиси ким экенин. Мисалы, Тыныбек Келдибектер илгерки заманда китеп жок, Манастын кагазга түшкөн варианты жок, магнитофон жок, радио жок, эчтеке жок кезде бири-бирин көрбөгөн кишилер. Бул феноменди илим түшүндүрө албай атат азыр. Бири-бирин көрбөгөн кишилердин түшүнө аян берсе, кандай берип атат? Окуялар ошол, кишинин аттары ошол, жерлердин аттарынын баары ошол, булар бири-бирин көргөн. Адам таң кала турган нерсе да. Манасчылар, мына Сагынбай Аксакал, тетиги Сибирде болгон эмес. Туурабы? Анан баягы кыргыздын жаткан жерин сүрөттөгөнүн карасаң, бүт баары баягы тарыхый археологиялык тиги казуулардын бүт баары менен дал келип атпайбы? Картаны жайып койгон. Башы Алтай амуру дейт, Янисей дайра Кошмуру дейт. Эртиш Оркун эки суу кыргыздын жатар жери бул. Ошол жактан чыгып атпайбы? Анан ал киши барып келген эмес. Бирок мен мындай деп ойлойм. Бу Манас Сагынбай Аксакалга чейин, Келдибек тигилерге чейин бу кайсы кылымда түптөлүп, кайсы кылымда жаралганын эч ким билбейт, айтылып келген элдин оозунда. Калып танып калган бир сюжеттери болгон. Аттары дагы, сюжеттери дагы ким кандай айткан, ошонун баардыгы ошо бир калыпта келген. Анан канон болуп калганда, анан муну буузгандарды кыргыздар өздөрү жаман көргөн. Мына Сагынбай Аксакалды деле айтчу экен, бузбай айткан деп. Себеби мусулман эмнелерин киргизип жүргөн анча-мынча. Ошо бузбай айткан деп көп айтты. Өзү деле жазып атпайбы? Анан буларды эң эле ошондой нерсе менен түшүндүрсө, бул байырктан калыптанып калган канон болгон. Ошол канонду ар бир манасчы бузуп айтсам, ушуга кыянатчылык кылам деп түшүнгөн да. Ошол себептен негизги канондор сакталып, анан анча-мынча кошумчасы кирип кеткен. Бирок булар окуяны калтырып, сөздөрүнө келгенде өзүнүкүн айтып атат. Ар кандай ал Бирок ошол өмүр баяндарын карайлычы, улуу залкар манасчылардын баардыгынын эң мыкты устаттары болгон. Алар бүгүн жанагы тиги абубатылдар айтып аткандай уктап туруп эле анан түшкүрүп айтып эч кандай андай жок. Ошо Сагынбай Аксакал деле күндөп түндөп бирөөлөрдү ээрчип жүргөн. Тиги эмеге барганга чейин деле. Сагынбайдын деле өзүнүн эң мыкты устаттары болгон. Анан
алар ошо менен жашай башташкан. Белгилүү деңгээлде учурга чейин bir ay, 3 ay, мүмкүн 2 жыл, 3 жыл ошо менен жашап, акыры андан кийин ошол күнү түнү ойлоно бергенде адамдын жана Эсенбай айткандай мээсинин өзүндө ошо менен жашап калат. Ал ошол түшүнө кирет. Түшүнө киргенде муну жанагынтип аян деп кабыл алып алышат да. Ал эми бирок жанагы окуучулук, шакиртчилик мезгилде алар өзөктүк окуялардын баарын өздөштүрүп калган болот ошол түшүнө киргенге чейин. Өзөктүк окуялар, мисалы үчүн Манастын жана Ороздун онунун чабылышы, Алтайга качышы, анан кийин Манастын төрөлүшү, балалык эрдиктери, Нескара менен болгон согуш, кийин ал окуяны кууп чыгыш, Көз камандар окуясы, тиги Алмамбеттин окуясы, Каныкеге үйлөнүш, Чоң казат негизги өзөктүк окуялар алардын жанагы таалим, үйрөнчүк кезинде алынган нерселер мунун баардыгы. Ушундай деп түшүнүшүбүз керек да. Андан кийин гана алар жанагы тип өзүн өнүктүрүп, эмне үчүн мисалы үчүн жанагы анан тарбия албетте. Эмне үчүн Сакемде, Саякбай Каралаевда согуштук сценалар күчтүү дагы, Сагынбайда, Аксакалда жанагындай лирикалык чегинүүлөр, адамдардын кебетелеринин сүрөттөлүшү, жан дүйнөнүн сүрөттөлүшү. Бул акындык чыгармачылыкка, жеке чыгармачылыкка байланыштуу нерселер да. Анан кийин жана феномен деген нерсе. Бул талантка байланыштуу эле нерсе. Бул талант деген өзү бир канча бир немелерден турат экен да. Жанагы манасчылардын баардыгы булар феномен деп сүйлөп атабыз. Феноменалдуу таланттар да буларчы. Биринчиден ушунчалык эске тутуму күчтүү кишилер булар. Экинчиден төкмө булар. Баягы Радылов келгенде бир ырчы айтып атпайбы? Мен ырды издебейм. Ыр өзү эле коюлуп турат менден депчи. Анан ошонуку чын дейт, Радылов айтып атат. Бул 1862-жылы келгенде айтып атат. Анан булар ушундай шыктуу. Анан азыркыдай өнөрлөр жок кезде ойлогону, баскан турганы жалаң Манас болсо, ана түшүнө кирбегенде эмне болуптур? Анда түшүнө кирбесе аны келесио дешибиз керек. Андачы түшкөндө бир факт. Азыр мен оюмду бүтүп коеюнчу. Муңдук Мамыров жазып атат. Ал Саякбай менен далай жолукканда. Чогуу жүрүшкөн мындай айтканда. Бу түш дегениң деле болмогон. Саякбай түшкө мани бербейт дейт. Бербейт. Ал түшүн бир сурасаң бир башка айтат дейт. Дайыр сурасаң дайыр башкача айтып коет дейт. Ошондо түш көргөм дегенден чыккысы келбейт дейт. Мындайчы. Анан бул түш дегенди жөн эле ушунчалык апыртып, азыр жанагы Аскар айтат болуш керек, мисалы үчүн ошону шумдук кылып ишкен. Кайып деген, аян деген бир өзүнчө раздавать этип эле өзүнчө бир тиришумдук айтып. Мен өзүм көргөнүм айтайын. Мен баягы азыр кечирип коесуз. Могу жаш манасчылар бар эмеспи? Булардын көргөн түшүн көрсөм кино жөн элечи. Много серийный. Много серийный кино. Аян келет. Шумдук. Анан мен айткам, силер түш көрбөсөңөр, вообще жок турбайсыңар. Бир эч башкалардан айырмалаган пенде турбайсыңар. Мындай айтканда дармайет турбайсыңар десем, жаман киши экен деп мени жамандашыптыр. Ушундай айтып. Жанагы устат деген маселе жөнүндө. Кытайлык жана чоң манасы Жусуп Акын, Эшмат дегендер болгон. Жусуп Акын бекен же Эшмат бекен жазып атпайбы? Мен Жусуп Акын Сагынбайды да айтып атат. Сагынбай болуп төртөөбүз дейт. 4 жылы Тыныбектин жылкысын багып, окатын кылып, кызматын кылып дейт. Калтасын кагып деген сөзү бар. Калтасы деп, анын мээсинде болгон нерсени деп түшүнөсөк, акча берип туруп аларгачы. 4 жыл жүрдүк дейт. Ареке. 4 жыл деген эмне деген убакыт? Мисалы үчүн. Мына. Сагынбай мына ошентип Тыныбектен үйрөнүп атат. Тыныбек дагы өз кезегинде ага таң калыштын эч кандай кажети жок. Бул жанагы географиялык аталыштар, адам аттары, ошол вариантка толгон тиришумдуктай материалдар, алардын ырааттуулугу эми Сагынбайдын гениалдуулугу деп коебуз да. Биз мурункуларынан жазып калган жокпуз да. Тыныбектен, Келдибектен, Шойкеден, Акылбектен дегендейчи. Гениалдуулугу деп түшүнсөк болот албеттечи. Бирден нерсени чаташтырбайт да. Мисалы үчүн Кочкор Баткен жакта деп айтпайт. Эч убакта. Бирөөнүн атын канча жылкылар бар эле. Бирөөнү мингизбейт. Бирөөнүн аялын бирөөнү ырылабайт. Ушунчалык так да. Бул гениалдуулук деп түшүнөт. Демек, бул тетиги жүздөгөн жылдар мурда калыптанган нерсе. Ошо. Анан кийин Сагынбайдын башына ошону куюп коюптур. Баары. Бул жерде мына Сакем туура айтты жанагыдай. Эң негизги окуяларды билиш керек. Калганы өзүнүн тök бөлүгүнө жараша. Мына Тургунбай Садыков жазып атат. Сакемдин сүрөтүн тартайын деп жүрүп дейт, батын албай, анан бир күнү ушундай ыңгайы келип калды дейт, анан чакырып келди мастерскойума дейт.
Чакырып келип анан ушундай көндүрдүм дейт. Скульптурасында жасайт элем, сүрөтүндө тартат элем деп анан отургузуп коюп, эми сиз бекер отурбай Манас айтып отуруңуз деп. Анан магнитофонум бар эле, иштетип койдум дейт. Анан Чоңгазатты бекен Чоңгазатты айтты дейт. 2 саат, 3 саат ушундай айтты дейт. Анан эртесинде эшитип келдим дейт. Эртесинде эшитип келип, дагы магнитофонду күлчөтүп койдум. Дагы ошону эле айтты дейт. Бирок таптагыр башкача айтпадыбы дейт. Мен таң калгам дейт да. Окуя ошол дейт. Ыраты ошол, эчтеке бузулган жок дейт. Бирок сөздөр, эмелер башка бул саякпай, тири шумдукпай төкмө экен деп атты. Төкмө да. Түштүн теориясы боюнча Фрейд менен Юнгтун изилдөөлөрүндө мындай деп айтылат да. Анан кийин Лотман дагы биздин атактуу адабиятчы ошо кошумчалаган түш боюнча. Түш бул ошол Фрейдтики боюнча ошол баягы адамдын кыялындагы орундалбай жүргөн үмүт тилектери ошо түшүнө кирет экен да. Анан бирок түштү бул кармаш айтып бериш өтө кыйын дейт. Себеби дегенде ал өтө индивидуалдуу нерсе дейт. Жанагы айтылып аткан сиз айтып атпайсызбы, окшош деп баардыгы. Эмне үчүн окшошуп калып атат? Анын баардыгы өз оозунан жазылып алынган тиги түштөр эмес. Ал элдин арасындагы иштелип чыккан, көркөмдөлгөн түштөр алардын баардыгы. Канчасы кошул ташып. Ооба. Ал эми илимий максатта ошол бир дагы Манасчынын оозунан, өзүнүн оозунан ушу илимий максатта жазылып алынган эмес. Ошон үчүн ал жанагы бирок ошо Кедмондон бери келаткан салт боюнча алсак, Жырмунскийде айтып атат, өзбектин бакшылары деле, ырчылары, төкмөлөрү деле, ошо дастанчылары деле, ошондой биздин манасчылардай эле түш көрүп, талаада жанып уктап атса, түшүнө аларда бизге окшоп манас эмес, аларда мына ислам пайгамбар, исламдын пайгамбарлары жемелер келет экен дагы айтат экен, ырдайсың, дастан айтасың, баланча кыласың, түкүн жок. Ошондой ошол эле мотив, ошол эле сюжет. Ошон үчүн бул жерде жанагы түштү азыркы манасчылар гана биринчи планга чыгарып, аян менен байланыштырып, мынагы мындайча айтканда чайкоочулук кылышып атат да. Сиздердин ортоңуздарга сала турган да бир маселе бар. Мына Теодор Герцен тартпадыбы сүрөтүн? Баягы Саякбай Каралаевдин Манас эметей сейтегинде Герцендин сүрөтү баарыбыздын көзүбүздө калды. Манастын образы ошол боюнча калды. Бул начар деп эч ким айткан жок. Элдин баары кабыл алды. Мисалы Манастын жанагы кылычын таянып турганы, ат үстүндө турган кебетесинин баары мисалы мен көзүмдө калды, кымындайм баштап. Азыр эми ар ким ар кандай тарта баштады Манасты. Жол бергенге болобу ушуга? Мындай тарыхый эс тутум деген менен да байланыштуу болуп атат да. Биз Герцендин көзү менен гана чектелип калсак, негизи анда дагы туура эмес. Бирок мына быйыл деле Жусуп Баласагынын 1000 жылдыгына карата биз Кыргызстанда таркаткан элес бул жана 1000 сомдукка да түшпөдү. Анан Жусуп Баласагындын эстелиги айкөлү бар Улуттук университеттин маңдайында Тургунбай Садыков абдан келиштирип тартканда ошону биз колдонуп атабыз. Ага карабай эле тиги өзбектикин, уйгурдукун, башка варианттарды дагы колдонгондор бар. Аларга эч тыюу болбойт экен. Мына ушул сыяктуу эле азыр биз тыюу сала албай турган бир нерсе бар экен. Бирок Герцендики менимче Кыргыздын жүзүн туура баамдаган бир классикалык үлгү катары баары бир кала берет деп ойлойм. Мисалы Баласагындын эстелиги сүрөтү жакшы жасалды деп атабыз, бирок булардын баарынын фотосу жок. Манастыкы да жок, Баласагындыкы да жок. Тиги башка улуттар сүрөтүн тартканда өз улутуна кебетесин окшоштуруп атат. Бул башка маселе. Бизде кыргыздар бир Манасты түрлүү кылып тартып атпайбы? Бир жерде Манас мисалы үчүн мурдук оңкоюп эстелиги турса, экинчи жерде мурдук айкалап турса, үчүнчү жерде көз алайып турса, төртүнчү жерде жылчыйып турса, мына азыркы чоңоюп келаткан муундун өкүлдөрү айтат да, бул кандай неме эле өзү? Тегериңде тигиндей, бериңде мындай. Бир сүрөтү жок болгондон кийин, талаша турган эчтеке жок болгондон кийин бир образды кабыл алып туруп, анан ошону
Биз алып жүрбөйлү деген кепти мана тыюу сала албайбыз эмески. Эпостун өзүндө турат. Өзүндө Манастын сырткы кебетеси, жай турмуштагы сырткы кебетеси турат. Анан согушка кирип аткандагы астында 60 кулач аждар, жолборстор, үстүндө алып кара куш түшүп, куду ушундай сүрөт тартылган сүрөтү бар Герцен тарабынан. Демек, жанагы Эсенбай ака айтып атпайбы, ушу элдин өзүнүн жана баатырдык турмуштагы баатырдын кандай болуш керектиги жөнүндөгү элеси бар, элеси тартылган. Биз ошодон гана чыгышыбыз керек да, ар бирибиз ошону элестетишибиз керек. Ал эми Герцен болсо ошону типтүү кылып көз алдыбызга келтирип, мына ушундай деп туруп берип койду бизге. И ошол жанагы эпосто сүрөттөлгөн образдын түзүлүшүнө жакын, өзүндөй кылып берди да. Ошон үчүн бизге жүрөгүбүзгө жакын. Ал эми Могул болсо, Могул булардын 2-чи томунда турат. Манас ушул деп берип атышат булар. Муну жанагы кээ бирлер айтып күлүп жүрүшпөйбү? Киркоровдун сүрөтү болуп калган деп. Эми мынчалык бурмалоого барбаш керек. Себеби булар атайлап жасап атат. Атайлап жанагы булардын эпосу, булардын башкы каарманы, булардын туу туткан баатырын кебетеси ушул деген жанагы эпосту, жанагындай бир элдин рухун көтөрүп турган нерсени, көркөм дүйнөнү талкуулоонун бир жолуна түшүп алышкан да булар. Башкача айтканда кыргызды сыланып сыйпанган. Кыргызды булар көрүштү. Мына өткөндө да айттык. Экономикалык кыйынчылык менен элди мындай мүмкүрөтүүгө мүмкүн эмес экен бул элди. Экини мындай бир башка бир саясий башка эмелер менен иш аракеттер менен буларды чөгөлөтүү мүмкүн эмес экен. Элдин элдигин буну кыргызды жок кылуунун жолу кайсыл? Бул рухун талкуулоо деген программага келишкен да. А руху кайсында? Руху Манаста. Демек булардын ушул Манасын, көркөм дөөлөтүн, рухун жанагындай бир Ашмалтай китептин деңгээлине түшүрүш керек деген программаны алышкан да. Теодор Герцендин эскериси бар. Эң кызык жери бул сүрөттөрдү Манасты тартууга аны Гапарачиев мажбур кылган да. Гапарачиев өзү залкар сүрөтчү да. Эмне үчүн өзү тартпай Теодор Герценге сунуш кылган. Теодор Герцен айтып атат, мен жок тарта албайм, мындай деп баш тарттым дейт. Жок, сен тартасың деп туруп алды дейт. Анан ошондой эмне деген гана убара болгон жокмун дейт. Биз айтып атабыз, эл бузулду деп. Элдин арасында сүрөтчүлөр да бар. Элдин арасында акын да бар, манасчы да бар, төкмө акын да бар. Мамлекеттин же кыргыздын тили сыяктуу эле, кыргыздын нечен кылымдан бери келаткан тарыхы сыяктуу эле. Бул биздин маңдайыбызга бүткөн рухий туу чокубуз. Биз сыйынып жүрө турган эң ыйык адамыбыз. Бул силерге тамаша эмес, урматтуу сүрөтчүлөр. Тамашаны үйүңөрдө өзүңөр күзгүдан карап алып тарта бергиле. Эч ким эчтеке дебейт. Бирок ыйык нерселерге асылбай жүргүлө. Мына кыргыздын тилин бурмалагандар дагы ушундай эле кылмыш кылып атат деп ойлойм. Кыргыздын маданиятын талкалап аткандар дагы ушундай эле кызмат кылып атат деп ойлойм. Кыргыздын элдигин бузуп аткан, элдин ичин бөлүп жарып аткан, жанагыдан бери сөз болуп аткан экстремисттердин дагы жасап аткан иши ушундай эле кылмышка тете деп ойлойм. Мен Кыргызстандын бир жараны катары ушинтип ойлогонго акым бар. Анткени акыркы кездеги фактылардын баары ушундай ойго түртүп атат. Анан ушундай арам иштерге кол кабыш кылып, ошолордун ишке ашып кетишине жардам берип, Атургай Шымаланов өзү киришип кароосуна чейин жеңин түрүп, аралашып жүргөн кыргызмын деген жигиттер эртең бүрсүңкүн ойлоңуздар. Бүгүн кыргыз жоошуп турса, эртең жыйындап кетиши мүмкүн. Ал кандай болорун тарыхтын бир нече окуясынан жакшы билесиздер. Ошондуктан ыйык нерселерге асылбай тынчыраак жүрөлү. Колдон келсе булардын арбагын сыйлайлык, арбагы бизге ыраазы болсун. Саламатта болуңуздар.